экинчи мыйзам мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга кароого сунушталат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети төрагасы Адылбек Алешевич Касымалиев аталган мыйзам долбоору боюнча баяндамачы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мураталиев Мелис Казакбаевичти. Келиңиз. Арбагыла, урматтуу эл өкүлдөрү, төрайым, жыйынга катышуучулары. 2023 жылы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Мына ошол мыйзамга шайкеш келтирүү максатында учурда 11 мыйзам, 1 кодекс, анан 7 конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун 2 топтому сунушталып атат. Биринчиси ошо айрым конституциялык мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна келели. Дароо бул жерде Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 59 беренесинин 2 бөлүгүнө сунушталган ченем Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген дегенди сунуштап атабыз. Кийинки мыйзам бул Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын 54 беренеси прокурор жана тергөөчү болуп дайындалуучу адамдарга коюлуучу тараптар деген 1 бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталып атат. Кийинки мыйзам бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамдын 8 беренесинин 1 бөлүгүндө дагы ушундай эле ченем Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталды. Кийинки мыйзам Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамынын 5 беренесинин 2 бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталып атат. Кийинки мыйзам бул Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө конституциялык мыйзамдын 6 беренесинде сот өндүрүүчү жүргүзүүчү тил деген беренеде Кыргыз Республикасында сот өндүрүшү мамлекеттик тилде жүргүзүлөт жана Кыргыз Республикасынын процесстик мыйзамдарына ылайык расмий тил пайдаланышы мүмкүн деген толуктуу өзгөртүү сунушталып атат. Ошол эле мыйзамдын 13 беренеси бул жогорку соттун судьяларын шайлоо тартиби деген берененин 1 бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталып атат. Аталган мыйзамдын 33 беренесинде дагы жергиликтүү соттолгон судьяларын дайындоо тартиби деген берененин 1 бөлүгүндө дагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталып атат. Кийинки мыйзам бул Кыргыз Республикасынын улуттук банкы жөнүндө конституциялык мыйзамдын 66 беренесинин беренесине 5-1 бөлүгү сунушталып атат. Толугу менен бул жерде улуттук банктын кызматчылары Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билүүгө тийиш деген ченем. Андан кийин биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын 17 беренеси бул билим берүү чөйрөсүндө мамлекеттик тил деген берененин 1 бөлүгүндө редакциялык өзгөртүү сунушталып атат. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында жалпы билим берүү уюмдары деген сунушталып атат. Себеби аракетте мыйзамда мектепке чейинки тарбия жана билим берүү уюмдары деп аталып калган экен. Билим берүү министрлигинин тарабынан сунуш боюнча бул мындай аталыштар жок. Анан ошол эле берененин 3 бөлүгүндө мындай сунушталып атат. Жалпы билим берүү уюмдарында кыргыз тили боюнча жазуу жана өзеки жүзүндөгү көчүрүү класстан анан бүтүрүү экзамендери, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына кирүү жана бүтүрүү экзамендери, ал эми башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарында бүтүрүү экзамендери милдеттүү түрдө киргизилет. Ушул сунушталып атат. Аракетте мыйзамда бул жерде башталгыч кесиптик билим берүүгө дагы кирүү экзамени каралып калган экен, анын зарылдыгы жок деп билим берүү министрлиги сунуштады. Себеби алар 9-класстын базасы менен ошол башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарына тапшырышат да. Ал жерде 9-классты бүтүргөндө мамлекеттик тил жөнүндө мамлекеттик тил боюнча экзамен берилет.
Ушул мыйзамдын 26 беренеси, бул жарнама чөйрөсүндө мамлекеттик тил деген беренеде биринчи бөлүгүндө сунушталган текст. Жарнаманын мамлекеттик тилде даярдалган тексти тил жөнүндө мыйзамдардын талаптарына жана орфографиялык эрежелерге ылайык келиши боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы менен макулдашууга тийиш. Буга чейинки азыркы аракеттеги мыйзамда бул ченем мындай деп жазылган: жарнаманын мамлекеттик тилде даярдалган тексти мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашууга тийиш деп белгиленген экен. 2 жылдык тажрыйба бизге чоң маселени көрсөттү. Биз борбордо жайгашканыбызга байланыштуу бизге республиканын булуң бурчунан андай макулдашууга тексттер келбейт. Борбордун гана айланасындагы жарнамалар келет, биз аны менен алышып атабыз. Бирок башка региондорду дейле тиги алыскы Баткен же болбосо көлдүн аркы башында Таласта деп коелу, ал жерде кандай жарнама болбосун бизге жетпейт, анан биз менен макулдашпай туруп эле чыгарылып атат. Ошон үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары менен макулдашууга тийиш деп сунушталды. Ушул эле мыйзамдын 28 беренесинде керектөөчүлөрдү тейлөө чөйрөсүндө мамлекеттик тил деген беренеге 3 бөлүк сунушталып атат. Бул жерде ушул берененин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн субъекттер тарабынан мамлекеттик тилдеги аудиовизуалдык жана же музыкалык жана башка берүүлөрдүн жана уктуруулардын милдеттүү көлөмү 60%дан кем болбошу керек деген. Бул жанагы менчиктин баардык формаларында ишканалар, мекемелер жана уюмдарда ишкер жеке адамдар, керектөөчү, тейлөөчү, башка чарба субъекттеринде мамлекеттик тилде кызмат көрсөтөт жана маалымат берет деген беренеге толукталып атат. Анан ушул эле мыйзамдын 31 беренеси бул жалпыга тааныштыруу үчүн кабарламадагы мамлекеттик тил деген беренеге экинчи бөлүк сунушталып атат. Жалпыга тааныштыруу үчүн кабарламаларга юридикалык жана жеке жактардын имаратындагы көрнөктөр, иш режими жана керектөөчүлөрдү тейлөө эрежелери жөнүндө маалыматтык көрнөктөр, юридикалык жана жеке жактын жайгашкан жери, анын телефон номерлери өзгөргөндүгү жөнүндө кулактандыруулар же билдирүүлөр жана юридикалык жана жеке жак жөнүндө башка маалыматтар, бул аймактагы иштин өзгөчөлүктөрү жөнүндө эскертүүчү табличкалар, товарларды, идеяларды жана саамалыктарды жарнамалоону камтыбаган башка маалыматтар да кирет деген бөлүк сунушталды. Бул ошол жанагы айрым конституциялык мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоор болду. Азыр уруксат берсеңер экинчи мыйзам топтомун окуп берейин. Бул жерде мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору, бул жерде 11 мыйзам, 1 кодекс каралып атат. Биринчиси бул Кыргыз Республикасынын географиялык аталыштар жөнүндө мыйзамдын 8 беренесинде мындай өзгөртүү сунушталып атат. Географиялык объектилердин аталыштары башка тилдерге которулбайт. Алар расмий документтерде, жалпыга маалымдоо каражаттарында, картографиялык, маалымдамалык, энциклопедиялык, окуу жана башка басылмаларда транслитерациянын жардамы менен эл аралык стандарттарда белгиленген тартипте орус жана латын алфавитин тамгалары менен берилет. Кийинки бул жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5 беренесинин 3 бөлүгүндө мындай сөздөр алынып салып атат. Аракеттеги мыйзамда Кыргыз Республикасынын аймагында жарнама мамлекеттик жана расмий тилдерде жана жарнама берүүчүлөрдүн каалоосу боюнча Кыргыз Республикасында жашаган элдердин эне тилдеринде кошумча таратылат деген. Мына ошол жана жарнама берүүчүлөрдүн каалоосу боюнча Кыргыз Республикасында жашаган элдердин эне тилдеринде кошумча деген текст алынып салынып атат. Ушул эле мыйзамдын 14 беренесинде сырткы жарнаманын өзгөчөлүктөрү деген берененин 2 бөлүгүндө бул жерде толукталып атат. Ошондой эле сырткары жарнаманын тексти тил жөнүндө мыйзамдардын талаптарына жана орфографиялык эрежелерге ылайык келиши боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы менен макулдашууга тийиш деп жогоруда айтылган ченемди шайкештирүү максатында. Кийинки мыйзам бул тышкы миграция жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 16 беренесинде виза жана жашап турууга уруксат бербөөгө негиздер деген берененин 16 берененин 13 бөлүгүндө мындай деген текст бар эле, биз ошондон кээ бир сөздөрдү алып салып атабыз. Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашоо үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
тилди билбесе деп эле калтырап атабыз. Бул жерде же расмий деген бар болчу. Ошо же расмий дегенди алып салып атабыз. Анан мамлекеттик же расмий тилди билүү деңгээлин ырастоо тартиби Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат деген жерде расмий тилди алып салып атабыз. Демек мамлекеттик тилди билүү деген ченем эле калтырылып атат. Ушул эле мыйзамдын 34-чү беренесинде иммигрант статусун бербөөгө негиздер деген берененин 13-чү бөлүгүндө дагы ошол же расмий деген ченем алып салып атат. Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашоо үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик тилди билбесе, андан кийин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин ырастоо тартибин Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети аныктайт деген ченем. Жанагы же расмий деген сөздөр алынып салып атат. Кийинки мыйзам бул Кыргыз Республикасынын микрофинанс уюмдары жөнүндө мыйзамынын 35.2 беренеде кредиттөөгө карата минималдуу талаптар деген берененин экинчи бөлүгүнүн экинчи пунктчасында мындай сунушталып атат. Текст мамлекеттик тилде жана кардар менен макулдашуу боюнча расмий тилде толук ачып берүү камсыз кылынууга тийиш. Ошондой эле зарыл болгон учурда маалымат башка тилге которулушу мүмкүн деген текст сунушталып атат. Ошол эле берененин 6-чы бөлүкчөсүндө дагы келишимдин тексти мамлекеттик тилде түзүлөт жана расмий тилге которулушу мүмкүн. Зарылдыгына жараша келишимдин тексти башка тилге которулушу мүмкүн. Кийинки мыйзам бул телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-чи беренесинде телерадио уюмдарынын маалыматтык иши деген берененин 1-чи бөлүгүндө телерадио уюмдары телерадио каналдарын мамлекеттик, расмий жана башка тилдерде трансляциялоону жүзөгө ашырат. Ошол эле учурда мамлекеттик тилдеги берүүлөрдүн жалпы көлөмү 60%дан кем болбого тийиштир. Ушул ченем сунушталып атат. Андан кийин ошол эле берененин 3-чү бөлүгүндө бул жерде эгерде фильмдин жана же башка телерадио программанын жана же теле берүүнүн түп нускасынын тили мамлекеттик тил болуп саналбаса, мындай фильмдер жана же телерадио программалар жана телерадио берүүлөр мамлекеттик тилде аларды дубляждоо шарты менен трансляцияланат. Же расмий деген сөздөрдү алып салып атабыз ушул 3-чү бөлүктө. Кийинки мыйзам жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-чү беренеси жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн шайлоо укуктары деген берененин 4-чү бөлүгүндө 21 жаш куракка толгон жалпы орто билимден төмөн эмес билими бар, анан Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталып атат. Кийинки мыйзам Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 15-чи беренесинде сунушталып аткан ченем Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталып атат. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 7-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 22-чи пунктчасын сунушталып атат. Бул Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билүүгө тийиш деген ченем сунушталып атат. Анан ушул эле мыйзамдын 10-чу беренесинде укук коргоо органдарына кызматка кирүүнүн шарттары деген берененин 1-чи бөлүгүнө дагы мындай ченем сунушталып атат. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген. Кийинки бул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине 108.1 берене сунушталып атат. Толугу менен бул берененин аталышы тил жөнүндө мыйзамдарды бузуу, Кыргыз Республикасынын тил жөнүндө мыйзамдарынын талаптарын бузуу же аткарбоо, эскертүүгө же жеке жактарга 50 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салууга алып келет. Эскертүү бул берененин жоболору Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында тил билүү боюнча жеке адамдар үчүн белгиленген талаптарга карата жайылтылбайт. Ушул эле кодекстин 466.1 беренеси сунушталып атат. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча ыйгарым укуктуу орган деп, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча ыйгарым укуктуу орган ушул кодекстин 466.1 беренесинде каралган укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана жазаларды колдонот. Кийинки мыйзам бул Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 23-чи беренесинде кызматка кабыл алуу шарттары деген берененин 1-чи бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталып атат. Кийинки мыйзам банктар жана банк иштери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө
мындай өзгөртүүлөр киргизилип атат. Келишимдин тексттери бирдей өлчөмдөгү шрифт менен терилүүгө, кардарлардын кабылдоосу жана түшүнүүсү үчүн абдан так баяндалууга жана жеткиликтүү болууга тийиш. Келишимдин тексти мамлекеттик тилде түзүлөт жана расмий тилге которулушу мүмкүн. Зарылдыгына жараша келишимдин тексти башка тилге которулушу да мүмкүн. Кийинки мыйзам нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-чү беренеси, 4-чү берененин 2-чи бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталып атат. Ошол эле мыйзамдын 11-чи беренеси нотариалдык иш кагаздардын тили деген жерде нотариалдык иш кагаздары мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүлөт. Аракетте мыйзамда Ж деген сөз бар эле, ошо Ж деген сөздүн ордуна жана ошондо мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүлөт деген ченем сунушталып атат. Ушуну менен урматтуу эл өкүлдөрү, биздин эки мыйзам топтомубуз ушул 23-жыл кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга шайкеш келтирүү максатында ушундай өзгөртүүлөрдү сунушталган мыйзам долбоору менен келдик сиздерге.